Бүгүн кезектеги 3-чү элдик курултайды Балыкчы шаары буюрса жакшы өткөрүп алдык. Кыргыз Республикасынын элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамын Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-жылдын 20-сентябрда номер 271 элдик курултайды өткөрүү жөнүндө жарлыгына ылайык бүгүн Балыкчы шаарыбыз 3-чү элдик курултайга делегаттарыбызды шайлап алдык. Элдик курултайга делегат болуп шайландым. Кудай буйрса, ошо жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү шаардык кеңештин депутаттары менен, эл менен бирге ушу биздин Балыкчы шаарында чечилбей келген көйгөйлөрдү көтөрүп, ушу биздин президентибиздин астынан ошо чечип берүүсүн суранып, жакшы бир жеңиш менен келет деп ишенебиз. Ушу шаардык курултайга катышкан 200ге жакын ушу делегаттын ушу байрек мен айткым келет, рахмат айткым келет. Учурдан пайдаланып, себеп дегенде алар колдоп берди. Бүгүнкү күндө ушул байрекке 3 делегаттын ичинен эң көп добуш алуу менен мен биринчи орунда ушул байрекке республикалык 3-чү курултайга делегат болуп шайландым. Экинчи курултайга дагы делегат болгом. Ошол жерден административно-территориальный реформалар боюнча вопросторду көтөрдүм эле. Айткан проблемалардын баары негизинен баары чечилди. Анан Кудай буйрса дагы барсак, ошол реформанын алкагында дагы чечиле турган көп вопростор бар. Ошону чечебиз. Дайым буйрса президентибиздин өкмөттүн жардамы менен Балыкчы шаарына жакшы нерселерди тартып келебиз деген ойдомун.